Мына биз көптөн бери даярданып атабыз. Кыргыз-Өзбек Республикасынын ортосундагы энелер тынчтык элчиси деген иш-чарага биз да катышып отурабыз. Дизайн этнографиялык окуу борбору. Бул эки республиканын ортосундагы ишкер аялдардын жанагы достугу, анан булардын кылган эмгектери, биздин Кыргызстандагы ишкер аялдардын эмгектерин көргөзүп отурабыз. Анан ошонун арасында эле биз ошо дизайн этнографиялык окуу борборунун биздин бүтүрүүчү студенттерибиздин улуттук кийимдердин жанагы унутта калган улуттук кийимдерин жаңыртуу максатында ошо дипломдук эмгектерин алып келдик да. Анан биз аябай кубанычтабыз. Бул жерде ошол даярданып атып, канчалык биз ошолорго мындай өзүбүздүн жактарыбызды, маданиятыбызды, баягы салт санаабызды көргөзгүбүз келди да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде биз өзбек элинин кыз келиндери менен, ишкер аялдары менен аябай достукта калабыз. Алар менен карым-катнашка дагы бири-бирибиз менен келишим түзгөнгө дагы аябай жакшы өбөлгө түзүлдү да. Алты айда жасалды да ошол чачпакчы. Бул деген бизден түштүктө аябай кеңири таркатылган экен. Хандардын ханыша кыздарына гана арналып ишкен да. Ошол эмгекти биз кайрадан адырас деп муну лен азыркы немеде айтканда зыгыр кездемелеринен жасадык. Бул накта ошол дем алуучу кездемелер да булалар. Ошондуктан бул элге жакса керек деп ойлоп атабыз азырынча. Ошо кыз узатууда жанагы кызды көшөгөгө киргизип атканда такыясын чечип элечегин кийет. Ошол мезгилде сунуш кылабыз. Бул кийим болсо мынау кийим. Бул Кыргызстанда ошо мындай сейрек учураган жаңы модель. Анткени бул жалаң шурулардан жасалды. Өтө көп убакытты талап кылды. Мынау таштары өтө таза таштар да. Анан кийин мунун шөкүлөсү өзү эле бир 4-5 килограмм да, аябай оор. Накта илгери ошо ханышалары ушундай накта нукура таштардан жасалган баш кийимдерди кийген экен. Ошолордун ошо прикладдык жана колдонмо буюмдары ушундай кымбат нерселерден жасалган экен. Ушуну биз кайрадан жаңырттык.